туугандар, мынан караңыздарчы. Мен мынау Ариэль, Мив, мына Биалан деген порошокторду каяктан чыгат, каерден чыгарылат деп ушунчалык ойлонот болчумун. Көрсө, мынтип эле обычный эле адамдар үйдө чыгарат экен. Биз мына үйдү өтө көп жылдан бери квартирага берип текшербейт болчубуз. Ошондо текшербегенибизде мынау балконубуздун ичинен эми ушулар чыкты. Бир завод болуп калыптыр бул үйчү. Азыр уборка кылып атабыз. Бул убакыт түнкү саат 2. Ушуларды таап алып ушунчалык таң калдык. Караңыздарчы, мынаны эмнеге, мынаны несине кошконун дагы биз билбейбиз. Мынаны караңыздар, будан сан миң анакта мусорго аябай көп үргүтүп келишти. Мунуну карабайсыздарбы мынаке? Мынага эмне дейсиздер эми? Мынага эмне дейсиздер? Мына албастыр бекен? Бул албастыр экен, караңыздар, бул албастыр экен. Мына эмне экенин билбей койдук бизчи. Порошоктун арасындагы цветной. Ошо бай цветной неме экен. Мунуну дагы бир нерсе кылып кошот экен деп ойлонуп калдык бизчи. Анан клеенка аябай көп экен. Ал клеенканы эмнеге иштетишти мен түшүнбөдүм. Кыскасы бир эле нерседен 3 порошок чыгарып атышыптыр. А бул жакта болсо толтура пакеттери бар. Мына Биалан, мына Ариэльдер толтура таап алып биз таң калып отурабыз. Аябай көп. Мына бир порошоктон 3-4 порошок чыгарат. Ушуну биз аябай ишенип иштетип отурабыз бүгүнкү күндө. Мына сиздер мактаган өтө күчтүү порошоктор.